Жыл ичинде өлкө боюнча 1500 дарыгер жумуштан кеткен. Учурда 1700 дарыгер жетишпейт. Кадр таңкыстыгы эң курч болгон алыскы тоолуу райондордогу ооруканалар. Мисалы, Жалал-Абад облусунун Тогуз-Тороо району, Нарындын Ат башы райондору сап башында турат. Бирок бир эмеси, биякта бүткөн окуучулар жана немеде бүтүрүүчүлөр көп тапшырат экен. 5-6-7 бүтүрүүчү медакадемияга өттү. Аны менен өтүп кетип эле анан кайра бияка келбейт экен да. Алыстыкка баягы шарттын жоктугуна катышат экен да. Педиатр врач керек, гинеколог врач керек, бүтүн эле керек, стоматолог врач керек. Негизгиси 9 врач керек бизгечи. Биз өзүбүз бул администрациядан жанагы квартплатасын, квартиралар берилип атпайбы, ошонун квартплатасын, ошо электроотоплениясын, электр жакканынчы төлөп берип, андан сырткары кайра 5000 сом дополнительный зарплатасыначы. Ошондой калп бир өткөндө бир анестезиолог келип, кыз бала келип иштеп 1 жыл. Ошентип ошону 1 жыл камсыздап ошондой кылдык да, андан ошентсе да качып келишпейт. Окуу жайын жаңы гана бүтүп ишке орношуп жаткан жаш дарыгер Айжан Аматова дагы үй бүлөлүк шартына байланыштуу Ош шаарынан иш табууну туура көргөн. Алыскы аймактарда дарыгер жетишсиз болгону менен шаарда тескерисинче атаандаштык күч болуп, жумуш табуу кыйынга турганын айтат. Мындай айтканда кыйын болду. Бардык жерде вакансия жок врачтарга. Ошондуктан көпкө изденип, окууну быйыл бүтүп, анан көпкө изденип, анан ушул жактан вакансия чыгып калды. Анын документтерин чогултуп, азыр ошо заявление таштап келген кезим. Эми зарплата азыр негизги эмес, главное эң башкысы ошо стажировка алып, опыт алып, өзүмө жаңы кадр болгонум үчүн, эми окууну бүткөнүм үчүн мага эң башкысы ошо опыт болуп атат. Ошого бул жерге жумушка кирип аткан. Үй бүлөлүү болгонум үчүн, балалуу болгонум үчүн аны тандаган жокмун. Ошого шаар ичинде эле издедим вакансиянычы, өзүм шаарда турганым үчүн. Министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө пенсиялык куракка жакын дээрлик 4000 дарыгер бар. Алардын 3015-и пенсионерлер, 854-ü пенсияга чейинки курактагылар. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматында кадрлардын жетишсиздиги боюнча маселени чечүү максатында жаш дарыгердин депозити аталышындагы программа иштейт. Ал эми Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында жаш дарыгерлерди кызыктыруу максатында чет өлкөдөн билимин арттырып келүүгө шарт түзүлгөн. Квалификациялуу дарыгерлер менен бизде 100% камсыздалган да. Бир гана ошол көйгөй бизде акушер, врач-акушер гинекологдор деп болуп атат. Андан сырткары анан кийин күзөттөгү дарыгерлерде. Себеби акушер гинекологдор бизде жумушка кабыл алынып, бир аз тажрыйба топтогон соң, айлык маянага байланыштуу, анан башка ошо жеке менчик медициналык борборлорго кетип калып атышат да. Ошол көйгөй болуп атат. Медицина жаатындагы кадрлардын жетишсиздигине эмгек акынын аз болгонун жөө келтиришет. Мындан тышкары адис кызматкерлердин көпчүлүгү жекеменчик ооруканаларга жумушка кирүүнү же чет өлкөдө иштөөнү кирешелүү көрүшүүдө. Орусияда 150 миңге чейин маяна алып иштеген кыргызстандык дарыгерлер бар. Бир жагы айлык маяна. Айлык маяна мисалы биз азыр акушер-гинекологдорду бөлгөнбүз, 10 миң аялдардын аял калкыгына бирден акушер-гинеколог деп бекитилип, министерство тарабынан келгенде Ош шаарына 20 акушер-гинеколог керек болгон болсо, бизде азыр 10го дагы жетпеген акушер-гинекологду бөлүп коюп отурат. Силер ошол эмеңер төлөй албайсыңар, анан 11 миң алардын айлык маянасы. Бир ставка. Мисалы, ошол эле учурда үй бүлөлүк дарыгердин айлык маянасы 16 миң. Ал эми ошол баягы категория, ол жогорку категориядагы дарыгер болсоңуз 22 миң, 23 миң айлык алсак болот. Ал эми акушер-гинеколог ошо жогорку категориясы менен биригип 16 миң, 17 миңден тегерегинде айлык алып калат да. Мисалы, мен шаардын энеликти коргоо боюнча координатор болсом дагы, мен үй бүлөлүк муктаждыгыма карата азыр ушул күндө мен үй бүлөлүк дарыгер эле болуп иштеп келатам. Ушундай маселе бар. Анан жада калса 22 миң, 23 миң айлыкка деле бир үй бүлөнү кармай албайт да. Мен го болуп туруп пенсия жашындагымын, күйөөм иштейт, күйөөм пенсиясы бар, анын айлыгы бар.
Ошондой эле өткөн жылы өлкөнүн саламаттык сактоо уюмдарына 1771 дарыгер жана 4260 атайын орто билимдүү адис жумушка алынса, 1592 дарыгер жана 3908 атайын орто билимдүү адис жумуштан кеткен. Кыргызстанда мамлекеттик медициналык мекемелерде иштеген жогорку билимдүү медициналык адистердин жалпы саны 13 миңдин тегерегинде. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.